Арбаңыздар, ардактуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда футбол жаңылыктары. Роналду Катардан кетем деп коркутуп жатат деген божомолдоолордон улам өз сөзүн айтты. Португалия курамасынын чабуулчусу Криштиану Роналду башкы машыктыруучу Фернандо Сантушка Катарда дүйнө чемпиондугунан таймаштарын улантып жаткан улуттук курамадан кетип жатканын айткан маалыматтар таралууда. Бул сөздөргө жооп катары Роналду Instagram баракчасына команданы тышкы күчтөр сындырбай тургандай ынтымактуубуз. Биз өтө эр жүрөк элбиз. Эч бир душман коркута албайт. Кыял үчүн аягына чейин күрөшө турган бул команда. Бизге ишен, бар, Португалия алга деп жазган. Буга чейин Португалиянын рекорд гезити чабуулчу бул тууралуу башкы машыктыруучу Фернандо Сантос менен талашып дүйнө чемпионатынан чыгам деп коркуткан. Бирок Португалиянын футбол федерациясы расмий билдирүү жасап бул маалыматты четке какты. Бул дүйнөлүк чемпионатта менден кийин рекордумду жаңылаганына кубанычтамын. Пеле Мбаппеге кайрылды. Бразилиялык легендарлуу футболчу Пеле француз чабуулчусу Килиан Мбаппенин ден соолук тилегине жооп берди. Буга чейин Мбаппе Пеленин ден соолугуна байланыштуу көйгөйлөр тууралуу маалыматтан кийин социалдык тармакка падыша үчүн сыйыналы деп жазган. Ага жооп кылып футбол падышасы Пеле: "Рахмат Килиан Мбаппе, ушул дүйнөлүк чемпионатта менден кийинки рекордумду жаңылаганыңа кубанычтамын, досум", деп өзүнүн социалдык тармактарына жазып калтырган. Эске салсак, Пеле Сан-Паулу шаарындагы ооруканага жаткырылган. Буга чейин 82 жаштагы легендарлуу бразилиялык футболчу адамдын акыркы күндөрүндөгү ооруну басаңдатууга багытталган паллиативдик жардам алып жатканы маалымдалган. Бразилиялык футболчу өзү да күйөрмандарын тынчтандыруу үчүн билдирүү таратты. Дарыгерлер анын абалы турукташканын билдиришүүдө. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктарыбыз мына ушулар болду. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.